Арыбаңыздар. Бүгін жер су аттары жөнүндө маегибизди улантабыз. Лексикалык минимум. Ашу. Бел. Өрөөн. Ой. Өзөн. Дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда да жер су аттары абдан көп. Бул аталыштар жердин жаратылыш өзгөчөлүгүнө жараша пайда болгонун көрүүгө болот. Аталыштардын көбүнүн курамында ашу, бел, өрөөн, ой, өзөн сыяктуу сөздөр кездешет. Мисалы, төө ашу, түз ашу, ала бел, жалпак бел, кара ой, чоң сары ой, чүй өрөөнү, талас өрөөнү, ак сай, кайыңды сай жана башка. Суроолуу форма. Соң көлдү көрдүңүз беле? Оң форма. Соң көлдү көрдүм. Терс форма. Соң көлдү көрө элекмин. Аларчага бардыңыз беле? Аларчага бардым. Аларчага бара элекмин. Диалог. Саламатсызбы? Мен Малайзиядан келдим. Жалал-Абад же Ош шаарын көргүм келет. Кантип барсам болот? Саламатчылык. Мен алып барам. Азыр чыксак 3 сааттан кийин төө ашууну ашып, суусамыр өрөөнүнө түшөбүз. Анан Чычкандан өтөбүз. Ал жактан эң кооз жерлерди көрөсүз. Кыргызстанда ашуулар көппү? Ооба, абдан көп. Бир нече ашуудан өтөбүз. Кыргызстандын түштүгүнө баратканда Токтогул, Кара көл, Таш көмүр, Шамалды сай деген жерлерден өтөбүз. Анда кеттик. Биз быйыл Кыргызстандын түндүгүн кыдыралы деп жатабыз. Туулган жерибиз Таластан чыгабыз. Өтмөк ашуусу аркылуу Чүй облусуна өтүп, чоң жол менен Кара-Балта, Бишкек, Кант, Токмок, Кемин аркылуу Боом капчыгайына жетебиз. Андан Балыкчы, Чолпон Ата, Каракол шаарлары аркылуу көлдү айланабыз. Анан Долон ашуусу аркылуу Нарынга жол тартабыз. Ат башыдагы Таш-Рабат тарыхый эстелигин көрүп, мына бул сүрөттөгү керемет жерге келип токтойбуз. Бул кайсы жер? Бул Соң көл. Саякат планыңыз жакты. Мен да сиздер менен барсам болобу? Албетте. Туура жазалы. Ысык көл эмес, ысык көл. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө.